намаздын кыямын толук кылса, Кудайдан чындап коркуп окуса, рүкүсүн саждасын толук кылса караңыз, намаз бул тирүү нерсе экен да туугандар. Намаз хорожат асманга көтөрүлөт, аппак болуп дейт. Вахия байда аппак, мына апалар жоолук кийип отурбайбы? Аппак жоолук сыяктуу аппак өңдө мусфиро нурлуу болуп асманга көтөрүлөт дейт. Анан ошол намаз жакшы көңүл буруп окуган адамга ушинтип рахматын айтат экен. Хафизакалла кама хафистани, мага көңүл буруп мени сактагандай, Аллах сени эки дүйнө сактасын деп окуган намаз ага дуа кылат. Намазыбыз бизге рахмат айта тургандай намаз окуйлу. Эптеп эле эмес, оюбуз бөлүнүп эмес туугандар. Ал эми кимдеги намазды убактысында окубай кечигип окуса, аны окуйм, муну окуйм деп каза кылып окуса, же дааратын эптеп эле алып толук дааратка көңүл бурбаса, билимшегин келиңиз. Рүкүсүн толук кылбаса, ою бөлүнсө, саждасы толук болбосо, намаз кандай болуп чыгат дейт? Хорожат вахия музлиматын, капкараңгы болуп чыгат дейт. Капкара болуп. Нуртилегеним туруп коесуң, Нуртилегенимдин шымынын өңүн карасаңыз, кара болуп чыгат деп атат да, капкара болуп, чүмбөт болуп кийим чыгат дагы. Анан нуру жок дейт. Капкараңгы болот деп эмне деп айтат дейт? Ал каргайт кайра деп атат. Каргайт кайра дейт да. Эмне дейт? Дойяакаллаху кама дойяатани. Эптеп септеп окуп койгондой Аллах сени эптеп септеп эле жашатсын дейт экен. Ошон үчүн намаз келгенде намазга көңүл бурбаган адам иши жүрүшпөгөн ошол. Ал көз ачыктарга барып, башка жака миң садака чыгарган менен майнап чыкпайт. Ал намазга Аллах Таала жашоонун акысы болгон намаздын берекесине ошо байлап койгон Аллах Таала.